сиздердин эмгек акыңыздарды бир айдан экинчи айга кенен жеткидей кылып туруп беребиз, шарттарды түзүп беребиз. Бирок мамлекет тарабынан сиздердин ишиңиздердин сапатына, адилеттүүлүгүңүздөргө сөзсүз мамлекет тараптан катуу сурак болот. Эгемен Кыргыз мамлекетинин прокуратурасынын тарыхы мындан 97 жыл мурун Кара Кыргыз автономиялык областында башталып, мамлекетибиз өз тарыхында кандай гана татаал мезгилдерди, бир топ өзгөрүүлөрдү басып өтсө дагы, прокурорлор ар дайым мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөп, укук бузуулар жана кылмыштуулук менен күрөшүп турган. Ошол эле маалда кайсыл заман талабы болбосун, кандай гана коомчулук түптөлбөсүн, прокуратура органдары чынчыл, принципиалдуу, баш оту менен өз кесибине берилген, мекен үчүн мыйзамдуулукту жана адилеттүүлүктү орнотууга жан дүйнөсүн аябаган адамдар эмгектенишкен. Урматтуу прокуратура органдарынын ардагерлери, сиздер өз өмүрүңүздөрдүн курч мезгилин прокуратурада кызмат өтөөгө арнап, прокурордук көзөмөл кылууда алгачкы кадамдарды таштаган жаш муундарга таза, кесипкөй жана чынчыл кызматкерлердин үлгүсүн көрсөттүңүздөр. Бүгүнкү кесиптик майрам күнү сиздердин биздин коомдо мыйзамдуулукту бекемдөөгө кошкон салымыңыздарды өзгөчө белгилеп, мамлекет башчы катары чын дилимден ыраазычылык билдиргим келет. Өнүккөн мамлекеттин маңызы бул өнүккөн коом. Мамлекеттин жашоосундагы бардык чөйрөлөрдө мыйзамдын үстөмдүгүн камсыз кылуу туруктуу жана ар тараптуу өнүгүү үчүн өбөлгө түзөт. Ошондуктан прокурорлор мыйзам сакчылары катары мамлекеттин учурдагы өнүгүү жолуна түшкөн саясатынын бардыгына бирдей жана так аткарылышына прокурордук көзөмөл кылуу, чын дилиңер менен киришип көзөмөл кылууга, мыйзам бузууга жол бергендерге принципиалдуу чара көрүшүңүздөр зарыл. Тилекке каршы араңыздарда тартипсиз кызматкерлер дагы жок эмес. Аларга кече жакында чаралар көрүлдү. Айрым кызматкерлер камалып, айрымдары кызматтан алынды. Андай кызматкерлерден тазаланышыңыздар керек. Мына ошондо гана элдин сиздерге ишеними чоң болот. Урматтуу прокуратура органдарынын кызматкерлери, бардыгыбызга белгилүү болгондой, мамлекетибизге буга чейин өткөрүлгөн соттук укуктук реформанын алкагында кылмыш, жазык мыйзамдары кабыл алынып, укук коргоо системасына бир катар сокку урулган. Алсак, Советтер Союзу убагынан бери калыптанып келген эң оор жана бетин ачууга татаал болгон кылмыштарды прокуратуранын тергөөчүлөрү тарабынан жүргүзүү укугу алынып салынган. Менин оюмда бул шашылыш түрдө кабыл алынган чечим болгон. Анткени прокуратуранын тергөөчүлөрү ар дайым сапаттуу тергөөнүн үлгүсү болуп келген. Ошондуктан 2021 жылдагы жаңы конституциянын талаптарына ылайык прокуратура органдарына кылмыш куугунтугун жүргүзүү функциялары, жөнөкөй тил менен айтканда, тергөө жүргүзүү укугу кайра кайтарылып берилди. Конституциялык реформанын дагы бир өзгөчөлүгү башкы прокурорго мыйзам демилгөлөө укугунун берилиши болду. Бул ченем жаңы кабыл алынган кодекстердин жана прокуратура жөнүндө конституциялык мыйзамдын башкы прокурор тарабынан демилгенен кабыл алынышы Конституциянын ийгиликтүү ченемдеринин бири болду. Конституциялык мыйзамдардын жаңы редакцияда кабыл алынышы менен текшерүү органдарынын субъектилеринин тизмеси көбөйүп, мурда мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын ишмердигине көзөмөл жүргүзүүнү камтыса, азыр мамлекеттин 1% үлүшү бар болгон юридикалык жактарды да көзөмөлгө алуу жоопкерчилиги жүктөлдү. Бул жагдай прокуратуранын айрым укуктарын күчөтүү эмес. Бул мамлекеттин жана коомдун кызыкчылыктарын коргоо. Урматтуу прокурорлор, кайрадан сапаттуу тергөөнүн үлгүсү болгула. Ар бир кылмыш жөнүндө билдирген адам сиздерден принципиалдуу жана калыс тергөө жүргүзүү аркылуу мамлекет тарабынан анын тебеленген укуктарын реалдуу түрдө калыбына келтирүүнү жана камкордукту сезүүсү зарыл. Ал эми ар бир кылмышкер сөзсүз жазаланууга тийиш. Мыйзам алдында бардыгы бирдей болсун. Социалдык же саясий абалына карабагыла. Кол тийбес деген түшүнүккө мен жол бербеймин. Мындан тышкары 2019 жылдын 1-январынан берки колдонуудагы мыйзамдарда тергөө мөөнөттөрү жок болгондуктан
ушул мыйзамдар иштеген 3 жылга жакын аралыкта ар кандай шылтоолор менен сотко чейинки чечилбеген иштердин саны болуп көрбөгөндөй өстү. Өзүңүздөр билесиздер муну жакшы. Көптөгөн кылмыш иштер бирдиктүү реестрге катталгандан кийин жылдап эч бир тергөө амалдары жүргүзүлбөй тергөөчүнүн сейфинде жатат. Мындай чечилбеген иштердин аркасында адам укугу кошо тебеленип келе жатат. Ошол себептен элдин нааразычылыгы жана арыз даттануулардын саны кескин көбөйдү. Менин дарегим эле 1000 деген жарандар кайрылып, алардын арыздарынын көпчүлүк бөлүгү сизге эң акыркы үмүт менен кайрылып жатам деген сөздөр менен башталат. Ушул себептерден улам менин жарлыгымдын негизинде түзүлгөн эксперттик жумушчу топ сиздердин демилгеңиздер менен жаңы редакциядагы кылмыш жаза процессуалдык, укук бузуулар жөнүндө кодекстерин жана прокуратура жөнүндө конституциялык мыйзам иштеп чыгып, алар жогорку кеңеш тарабынан колдоого алынган. Жаңы кабыл алынган кодекстер менен атап өткөн көйгөйлөргө жана жарандардын нааразычылыгын туудурган көптөгөн чечилбей келе жаткан маселелерге чекит коет. Мындан тышкары, өлкөбүз милдеттенме алган эл аралык келишимдердин сакталышын, адам укугу, үй бүлөлүк зомбулук, аялдардын жана балдардын укугун коргоо жана сөз эркиндигин камсыз кылууну толук камтыйт. Алсак, бул кодекстерде мурдагыдай бир тараптын кызыкчылыгын көздөп, тергөөнү атайын создуктуруучу ченемдер алынып, алардын ордуна конкреттүү мөөнөттөр белгиленди. Ар бир арыз же кылмыш окуясы жөнүндө билдирүү боюнча 10 күндүк мөөнөттүн ичинде кылмыш иши козголуп же кылмыш ишин козгоодон баш тартылат. Эгерде кылмыш иши козголсо, оордугуна жараша 1 же 2 айдын ичинде тергөөсү аяктап, соттук кароого жиберилүүгө тийиш. Ушул белгиленген ченемди кыйшайуусуз аткаруу прокурордун жана тергөөчүлөрдүн ыйык милдети болуш керек. Тергөө мөөнөтүн создуктурбай өз убагында аяктоо боюнча башкы прокуратура тиешелүү зарыл болгон иш-чараларды иштеп чыгып, колдонууга киргизүүгө тийиш. Ал эми сот системасы укук коргоо жана фискалдык органдар жүргүзүлүп жаткан укуктук саясатты колдоп, жигердүү иштерди алып барууга милдеттүү. Эгерде бул ишке бут тосуулар болуп, каршы иштегендер болсо, аяосуз чара көрүлөрүн эскертемин. Анткени сотко чейинки өндүрүштү өз мөөнөтүндө сапаттуу аяктоо жарандардын укугун коргоо болуп эсептелет. Кылмыш иштеринин тергөөсүн негизсиз создуктурбоо максатында мамлекеттик соттук эксперттик кызматы сот же тергөөчү тарабынан экспертиза дайындалган учурдан тартып 1 айдын ичинде кортунду чыгарууга тийиш. Анткени бүгүнкү күндө эксперттик кызматтын штаттык бирдигин көбөйттүк, эмгек маяналарын көтөрүп, административдик имараттар менен камсыз кылып, шарттарды түзүп берүүгө аракет кылып жатабыз. Кылмыш иштер сапаттуу тергелсе, сот отуруму ачык, тең укуктуулукта каралып, мыйзамдуу соттук чечим кабыл алынуусуна өбөлгө түзөт. Азыркы кодекс боюнча тергөө менен кызматташуу деген норма бар. 1 декабрдан баштап күчүнө кирчү кодексте аталган норма алынып салынды. Себеби кылмышка шектүү катары кармалган адамдардын бирөөсү кызматташууга макул болуп, кылмыш жөнүндө маалымат берсе, адамдын күнөөсү бар же жок экени такталбай туруп, жоопко тартылып кеткенине күбө болуп жатасыздар бүгүн. Ошондуктан адам укугу ыйык экенин эске алып, аталган норманы жок кылдык. Урматтуу прокурорлор, 2019 жылдын 1 январынан бери иштеп келе жаткан бүгүнкү кодекстерди ким даярдаганын жана кимдер кандай кабыл алдырганын жакшы билесиздер. Биздин бүгүнкү заманыбызга, элдин кызыкчылыгына карама каршы келген кодекс болгон. Негизи чынын айтсам, бүгүнкү иштеп жаткан кодекс силер үчүн, урматтуу прокурорлор, тергөөчүлөр үчүн, биз үчүн, мына бийлик башындагылар үчүн эң ыңгайлуу кодекс. Элестеткиле, мисалы 3 адамды, 3 кылмышкерди, бир кылмыш жасаган 3 кылмышкерди алып келип соттоп атасыңар, тергеп атасыңар. Анан тергөө менен кызматташам дегизип туруп эле каалаган адамды камай берсе болот бүгүнкү кодекс менен. Бул
бийлик үчүн ыңгайлуу дегеним өзүнүн бийлик саясий оппоненттеринби же болбосо мындай көңүлүнө жакпаган адамдарды бүгүнкү кодекс менен каалаган учурда каматып ийсек боло берет да, туурабы? Мына башыңыздардан өтүп атат бул. Биз мунун баарын жок кылып, элдин кызыкчылыгы үчүн иштей турган нормаларды киргиздик. Анткени түбөлүк эч ким жок. Менин да бийлигим бүтөт. Кудайдын бир айткан күнү. Сиздердин да прокурорлук мөөнөтүңүздөр аяктайт. Пенсияга кетесиздер. Заман өзгөрөт дегендей. Анан биз бир күндүк убактылуу кызыкчылык үчүн же жеке кызыкчылык үчүн жашабай, ошол коом калат түбөлүк, мамлекет калат. Ошол мамлекет үчүн, коом үчүн бир жакшы иштерди жасап, тарыхта бир ак баракта жазылып калгандай болушубуз керек. Мына ушунун баарын мамлекеттин жарандардын кызыкчылыктарын коргоо үчүн укуктук механизмдерди жөнгө салып, өркүндөтүүгө багытталып жатат. Бирок ошол эле мезгилде прокуратуранын кеңири ыйгарым укуктары белгилүү бир кызмат адамдарынын тобу үчүн эмес, жалпы Кыргызстан элинин кызыкчылыгын көздөш керек. Прокуратура кызматкерлери элден алыс болбой, алардын кызыкчылыгы үчүн иштөөгө тийиш. Күндөлүк прокурордук көзөмөлдү ишке ашырууда ыйгарым укуктарды толук колдонуп, бир эле прокуратуранын эмес, жалпы мамлекеттик органдардын аброюн көтөрүп, элдин мамлекеттик кызматкерлерге карата ишенимин жогорулатуу учурдун талабы болуп жатат. Бул сиздерден көз каранды, урматтуу прокурорлор. Ишенимдин төмөндөшүнүн бирден бир чоң себептери бул коррупция. Андыктан бул саясий илдетке каршы күрөшүүдө прокуратура органдары башка мамлекеттик органдардын ишин координациялоого стратегиялык жана системалуу мамиле жасап, жарандык коомдун өкүлдөрүн тартуу менен коомдо коррупцияга келишпес маанай калыптандырууга умтулушуңарды талап кылам. Бүгүнкү күндө бизнести коргоо, чет элдик жана ички инвесторлорго ишкерлик менен алектенүү үчүн идеалдуу инвестициялык климатты камсыздоодо прокуратуранын орду өзгөчө. Ошондуктан ишкерлерди коргоо боюнча силерге өзүнчө башкармалык түзүлүп, милдет жүктөлүп жатат. Прокуратуранын башка ыйгарым укуктары жөнүндө белгилеп өтсөм, бул мамлекеттик айыптоону колдоо, тергөөдө мыйзамдуулуктун сакталышына көзөмөл жүргүзүү, социалдык жактан корголбогон калктын жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укуктарын камсыз кылуу. Бул багыттарга да тиешелүү көңүл буруу зарыл. Прокуратура системасында санариптештирүү багытын алсак, кылмыштардын бирдиктүү реестри боюнча укук коргоо, сот жана жаза аткаруу органдары менен интеграция сөзсүз түрдө болууну талап кылам. Бул маселе создуктурууну күтпөйт. Учурдан пайдаланып, реестрге интеграция боло турган башка органдарды жасалма бюрократиялык тоскоолдуктарды жаратпоо жөнүндө эскертип кетем. Менин баамымда жазык процесстик жана аткаруу багытында толук санариптештирүүгө жеткен учурда адам укуктарын коргоодо жогорку деңгээлге чыгып, адамдык фактор жана кызматтык бюрократиядан арылабыз. Ошондуктан мен жогоруда белгилеп өткөндөй, сиздер чынчыл, таза жана калыс кызмат адамынын үлгүсү болуп, мындай абройду колдон чыгарбагыла. Тескерисинче, аброюңарды көтөрүүгө умтулуула. Ал эми мамлекет тарабынан прокуратура органдарынын кызматкерлерин социалдык жактан колдоо болуп жатат, мындан ары да колдоо көрсөтүлөт. Мисал катары белгилеп өтсөм, эң биринчи мен сиздерге мурда убада бергендей, айлык акыңыздарды 2021-жылдын башынан баштап көтөрүү жөнүндө жарлыкты даярдатып жатам. Мындан сырткары кошумча административдик имараттар жана кызматтык турак жайлар курулууда. Урматтуу прокурорлор, биз сиздерге былтыр мен ушул Курманкул Токторалиевич Талпаров сиздерге представить эткенде айттым элем. 1 жыл чыдап койгула, айлыгыңарды көтөрүп беребиз, белиңерди бекем бууп иштеп бергиле 1 жыл, андан кийин сиздерди дагы караганга убактыбыз жетет деп. Сиздердин эмгек акыңыздарды 1 айдан 2 айга кенен жеткидей кылып туруп беребиз, шарттарды түзүп беребиз. Бирок мамлекет тарабынан сиздердин ишиңиздердин сапатына, адилеттүүлүгүңүздөргө сөзсүз мамлекет тараптан катуу сурак болот. Ошону унутпаңыздар. Өз кезегинде ушул сыяктуу мамлекеттик колдоого ээ болуп, сиздерге жүктөлгөн жоопкерчиликти жогорку деңгээлде аткарышыңыздарды талап кыламын.
көрсөтүлүп жаткан колдоолор мындан ары да улантылып, заманбап шарттар түзүлөт буюрса. Биз мамлекеттик түзүлүштү бекемдеп, ошол эле учурда ага зыян келтирип жаткан себептерди жоюуга милдеттүүбүз. Мамлекеттик органдарга жана мекемелерде алардын кызмат адамдары тарабынан мыйзамдарды сактоону камсыз кылуу, жарандардын жана ишкерлердин мыйзамдуу укуктарын коргоо абдан маанилүү. Урматтуу прокурорлор жана ардагерлер, дагы бир жолу прокуратура кызматкеринин күнү кесиптик майрамыңыздар менен куттуктаймын. Сиздерге жана үй бүлөңүздөргө аманчылык, чың ден соолук, жооптуу кызматыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Ар дайым калыс жана адилеттүү болгула.